Мен 3 пахан эмес 100 пахан деп койсом болчу экен. Мен жаңылышып койгон экенмин. Ошо кудулдар менен тамашачылар биригип, аралаштырып бир жакшы элге юмор тартуулайт. Жакшы суроо экен. Эч бул суроо берилген эмес эле өзү негизичи. Бүгүн 21 февраль Ош шаарында Кыргызстан театрында бир өзгөчө концерт болгону турат. Анткени Вашингтон командасы, Тамошо лигасы, ошондой эле Кудулдар академиясы биригип бир сонун концерт койгон турушат. Ал концертте кандай кызыктар кошулот, биздин гана каналдан көрө аласыздар. Андыктан биздин каналга подписация кнопкасын басыңыз, коңгуроочону басыңыз, ошондой эле лайк койгонду дагы унутпаңыз достор. Биздин эң алгач эле интервьюла турган коногубуз Кудулдар академиясында өзүнүн бир чоң орду бар Нарымбек агабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз агай, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз мандай кандай концертке? Жакшы. Буюрса, сонун концерт болот. Буйруса. Негизи мына афишадан окуп калдык. Байгелүү билетке 50 000 сом депчи. Негизи байге фонду 100 000 сом деп турат. Аны кандай аныктайсыздар ошонучу? Сразу эле акчадан баштадым. Азыр бар акча болуп калбады. Ал эми эл келгенден кийин аны ошо оюн өткөргөн өзүнчө топ бар. Ошолор аныктайт, Кудай кааласа. Биз эми концерттик гана программага жооп беребиз. Концерт программада кандай өзгөчөлүктөр болот? Өзгөчөлүктөр эми биз тамашонун жигиттери менен булар кыска форматта ойнойт, биз узун форматта ойнойбуз. Анан ошо колдон келишинче элибизге ошо жаңылык болсун деп Вашингтон, Ордолу Ош шаарынын Вашингтон командасы менен Кудулдар академиясы, Рахман Разыков жетектеген Кудулдар академиясынын кудул жигиттеринин коштоосу менен ошо программа даярдадык. Эми азыр бүгүн тартуулаган турабыз. Кандай болот, аны эл балайт да. Улантабыз, счетчиктер, баарыбызга счетчиктер десек керек. Эми сиз мына ушул счетчиктер Америкада кандай иштейт? Мына ушул счетчиктер Орусияда кандай иштейт? Рахмат. Ушул эле счетчик Нарымбек Молдобаев үйүндө кандай иштейт? Яман көрүсүп деп койду. Кийинки интервьюла турган биздин мырзабыз, өзгөчө Вашингтон командасынын капитаны Алмаз агабыздан интервью алабыз. Биринчи эле алгач эле суроо, бүгүнкү концерт боюнча айтып кетсеңиз, концерт кандай болот? Негизи мына афишадан көрүп калдык, мындай урушчу-үрчүдөй эле афиша кылыпсыздар да. Жана сиздин колуңуздан жана бокстун перчаткасын көрүп калдым. Ошол өзгөчөлүктөр кандай болот? Ошол концерттин жүрүшү боюнча кичине айтып кетсеңиз. Биринчиден жалпыңыздарга саламатсыздар демекчибиз. Эми бул жөн эле интрига. Негизи биз Кудулдар академиясы менен урушканга биздин дух жетпейт азыр. Дух дагы жетпейт. Негизи айтканда биздин агайларыбыз, биздин устаттарыбыз легенда кыргыз юморуна, кыргыз маданиятына чоң салым кошкон инсандар. Биз али кичинекей балдарбыз. Эми бул деген сөз ынтымак. Негизи жанакы топ деле көпкө бөлүнөт го, мисалы үчүн футбол, анан волейбол деген сыяктуу. Ушундай сыяктуу эле ошо кудулдар менен тамашачылар биригип, аралаштырып бир жакшы элге юмор тартуулайлы деген оюбуз бар да, ошо. Мындай да. Анан кийинки суроо мынау
качан үйлөнөсүз ошону айтыңызчы. Медер да үйлөндү, эми сизге качан өчүрүп? Мен Кудай буйруса быйыл үйлөнөйүн деген жакшы ниеттер бар. Быйыл күздө буйрса. Быйыл күздө буйруса үйлөнөбүз. Ошо. Анан негизи жеке жашооңуз боюнча кандай мындай жаңылыктар менен кубандырасыз бизди дагы жакында? Жакында жеке жашоо менен ошо биринчи эле үйлөнөм деген ниеттер. Кудай чыгармачылыкта Кудай буйруса биз өзүбүздүн жеке концертибизди беребиз деген жакшы ой максаттарыбыз бар. Дагы көптөгөн ийгиликтер болот. Кудай буйруса аны сиздер менен бөлүшөбүз. Анан бул жерде мен эстеп кеттим. Эрен кино тосмасын тарттыңыздар мен жазда. Ошол качан кинотеатрларга чыгат? Эрен Кудай буйруса жакын арада чыгып калса керек. Анткени монтажга кеткен. Ал кино тарбиялык жактан өтө мааниси бар чоң кино тартканбыз. Кудай буйруса жакында чыгып калат. Жакын күндөрү канча примерно 1 ай 2 ай 3 ай? 1 ай 2 ай 3 ай эмес, мына бардык чектөөлөр токтогондо кинотеатрлар ачылды, студенттер 4-курстар окуп, 1-курстар жок болуп кетип ушундай болуп атпайбы? Бүт баары келгенде Кудай буйруса болот. Концертке ийгилик кылайсыз. Рахмат сизге чоң. Рахмат чоң. Болду? Болду. Кетербиз. Биз каалаганды айтканга укугубуз бар. Ошон үчүн сатылгандагы эркин болуш керек. Мен не дейм? Мынау Нарымбек деген биздин муундун бизден кийин келаткан бала 35 жылдан бeri сахнада жүрүп, биринчи жолу концертин коюп атат. 35 жылдан бeri. Азыр биздин жаныбызда турган инсан өтө чоң кудулдарды, өтө көп кудулдарды өзү тарбиялаган, биздин дагы мындайча айтканда устатыбыз катары болгон Рахман агай. Ассалому алейкум. Саламатсызбы агай? Ден соолук иштериңиз жакшыбы биринчиден? Жакшы, рахмат. Бүгүнкү концерт боюнча бир аз интервью берип кетсеңиз, бүгүнкү концерт кандай болот? Ошол жөнүндө кыскача. Бүгүнкү концерт кандай болот? Концерт эмне өзгөчөлүктөрү бар башка концерттерден? Көрүүчүнүн деңгээли кандай болсо, концерт ошондой болот. Эгерде көрүүчү юмурга мындай мамилеси, мындай түшүнүгү, ички дүйнөсү, мындай көз караш жакшы эмес болсо, анда тамаша концерт жакшы болбойт. Бул концерттин кандай болушу сөзсүз көрүүчүгө байланыштуу. Анан бүгүнкү концерттин өзгөчөлүгү кандай? Бүгүнкү концерттин өзгөчөлүгү бул эки жанрдагы күлкүнүн биргелешкен программасы. Анан Рахмат агай, мен кийинки суроом бере албай жүрдүм эле сизге. Мына жакында эле оңолмок элек биз качан ортодо турса Үч Бахан деген концерт койдуңуздар. Анан бийликтин кысымы менен ал концерт аяктабай калды менин билишимче агай. Бирок Ошто болду. Анан ошол Ошто болгон концертти мына YouTube каналдан көрө алабызбы? Тартылды беле негизи. Мен негизи ошол концертти көргүм келген аябай. Өзгөнгө кое албай калдыңыздар, Анан ошону көргүсү келгендер бар балким. Ошону башка каерден көрсөк болот? YouTube каналга чыгабы? Имал YouTube каналга чыккан, анан кийин ошол атайын кызматтардын суранычы менен мен Кудулдар академиясынан алдырып салганмын. Бирок башка бир кандайдыр бир каналдарда жүрөт эмеш, мен аны билбейм. Эгер YouTube'дан карап көрсөңөр тапсаңар болот. Өзү негизи мен концерттин атын бир аз туура эмес коюп койгон экенмин. Үч Бахан деп. Ал концертке эмне тоскоолдук болду? Эмне үчүн койбойсуңар деп ал концертти тоскоол кылышты сиздерге? Мен Үч Бахан эмес, 100 Бахан деп койсом болчу экен. Мен жаңылышып койгон экенмин, эми буйруса ошондой деп коюлуп калышы. Бахандар көп экен да. Ошондой болуп атат азырчы. Ошол эми ар кандай коомду сындап туруш керек. Анан бийликтегилер ошо сынды көтөрө билиш керек да. Биз жаман болсун деп айтпайбыз. Сын оңолсун деп айтабыз дайыма. Мен мынтип айтып келем да. Эгерде бийлик сындан корксо, сынга чыдабаса, анда ушундай бийлик саясат жүргүзсүн, илайым эле мен сындай албай кала турган. Сындай турган жерин таппай кала турган кылып жасасын, ошондо бардыгы нормально болот. Дагы жакында концерт коесуздарбы? Качан күтөбүз жакында сиздерден концерт? Мен мына ар бир айдын 6-сы деген долбоорум бар. Ушул долбоорду Жалал-Абадта дайыма кое турган болуп атам, азыр пландаштырып атам. Ушу Жалал-Абадтагы курорт бар, билесиңер, ошо курорттун концерттин залын ремонттоп бүтүрдүк. Ал жерде дайыма эс алуучулар болот, ошон үчүн
ошол жерден коюп турайлы деп чечтик. Буюрса мындан ары дагы мына бийликти сындап турасыздар. Сөзсүз анысыз болбойт. Рахмат агай, чоң. Рахмат, ийгилик агай. Чоң рахмат. Болсаңыз қадым келе екі жақын достың маегі. Досқа, аялды басқарыш керек, ауа. Аялды басқарыш керек. Аялды басынан қалмаш керек. Айтасың, жеге түсі ұш керек. Ауа. Несі сұрайын, Алкаш. Дағы түскірасың ақшы. Қачаға жайын кесін, жақса едің. Үйелен аса түсіп болмай ма? Сұралы. Нүкілеріне қыға. Yakında çıtaks gerek. Ane sosun. Katını urganın jası go бар, büyüğü var. Özün katını urgun mu men? Аз бул жерде мына даярдык кылып жүргөн жерден Сыймык Керезбекти тутуп алдык. Ассаламу алейкум. Шап тутканда мындай кылып туруп мына арка менен илди моюнга куйшканды моюнга илди. Бир аз интервью алып калайын деп. Ковбойлор сүдүрөйт го. Биринчиден темир тулпар кут болсун. Рахмат. Астына шамал өтө берсин. Серый волк беле? Серый волк. Дейт го. Прихожу во двор, со мной серый волк. Мальчики спрятались. Билбейт экенде билсе башла. Башылбай эле кой. Анткени орусчада десең. Ошо орусчага майдам жок да. Анан сыр болбосо канча болду ошол машина? Акчасыбы? Акчасы бир 2 миллион болуп калды го. 2 миллион доллар болсо керек ушу. Жо, сомго эле. Скромно эле, сом эле. Жакшы. Анан гик сразу гиф кылып атасың да. Ошол гиф жөнүндө кыскача маалымат берип берсең, качан стартталат, эмне болот? Мен концерттер болуп атып эле гифке чыны убактым болбой атат, ачыгын айтайын. 13-14 мэрдин кубогун өткөрдүк, ошонун намысын коргоонго аракет кылып коргодук, алып калдык. Анан бүгүн кудулдар менен концертибиз бар. Ошону бүтүрүп, Кудай буйруса, спонсорлорду набор кылып, анан старт беребиз. И, кстати, 15 айфондун алганбыз, целый жаңа 15 айфон. Айфон канча ал? Айфон 11, 12, 13. Немелер X-тар. iPhone X-тар. Анан так, эмне дейин деп аттым эле? Спонсорлордун арасында да бир айфон ойнотобуз. Анан не только айфондор, анан сырткары бир портер толо белектер болот. Бир портер белек. Бир портердин аркасы борт бар го, ошо толот. Качан старт берейин деп атасыз? Ал жагын спонсорлордун толушуна карайбыз. Буюрса жакындап калды. Кудай буйруса, аз калды. Бир жума дегендер шашылгыла, бир жуманын аралыгында старт берет. Анан мына концерттин жүрүшү боюнча эмне болот бүгүн? Кандай өзгөчөлүктөр болот? Сен кандай образда чыгасың бүгүн? Бүгүн тарыхта биринчи жолу болот. Жаштар менен улумун биригип биринчи жолу бир сахнада оюн көрсөтүшөт. Бул агаларыбызды, агайларыбыз десек болот. Биз көрүп жүрүп чоңойгонбуз, дисктерди ар бир айын 6-сы деп жүрүп чоңойгонбуз. Ошолор менен бир сахнада мындай алардын узунураак тамашаларынан алып, биздин кыска тамашалардан алып бириктирип, бир башкача бир нерсе жаратканга аракет кылдык. Болушунча ал жай эл таразы элсинчи. Ошо. Көрүңүздөр, күтүңүздөр достор. Буюрса биздин каналга да катталып коңуздар, айтты. Могу жерде подписаться дегенде басасыңар, анан бир коңгурооча чыгып калат, ошо коңгуроону дагы бир болду, силерден эч нерсе кетпейт. И всё. Ийгилик каалайбыз. Всё, сага да ийгилик турус. Рахмат. Кийинеми? Ошончо чыгам десең. Каныбек Разыков агайыбыз турат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн концертке чоң ийгиликтерди каалайбыз. Анан бүгүнкү концерт кандай болот? Ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Концерттин жүрүшү боюнча кантип бизди таң калтыра аласыздар? Анан башка концерттерден эмне айырмасы бар? Негизи азыр кыргызды таң калтырыш өтө кыйын. Кыргыз эч нерсеге таң калбайт өзү. Кыргыз бирөөнү таң калтырат да. Анан эми азыр тамаш шоудо деле, бизде кудулдарда деле мындай өзгөрүү болбой калды деп ойлойм да менчи. Жеке оюм ушундай. Анан кичине бир өзгөртүү киргизели, жаңылык киргизели деп азыр ушул тамаш шоучу Вашингтон командасы менен биз кудулдар, ушу Нарымбек Молдобаев, Илья Зиманалиев, мен үчөөбүз
аралашкан бир концерт жасадык. Негизи бул концерт Нарынбек Болдобаевдин жеке концерти. Ошентсе деле Washington командасы менен бир аз аралашып концерт ойнойбуз бүгүн. Эми өзгөчөлүктөрү көп. Биз Washington менен ойнойбуз, алар биз менен ойнойт, алар биздин интермедияны ойнойт, биз алардын интермедиясын ойнойбуз дегендей. Ошол өзгөчөлүктөрү. Буюрса концерттин жүрүшүндө көрөбүз. Калган концерттин жүрүшүндө көрөсүңөр. Анан кийинки суроо негизи жеке жашооңуз боюнча. Мисалы мына Рахман агай кудул болбой калганда эгер, анан сиз бул жолго аттанып элеңиз, кудул боло элеңиз же атаңыз башка жолду жолдогондо сиз кайсыл тармакта жүрмөксүз? Же дагы деле кудул болмоксузбу? Же кайсыл тармакты тандамаксыз эгер Рахман агай кудул болбой калганда? Жакшы суроо экен. Эч бул суроо берилген эмес элебиз негизичи. Эми билбейм, атам эгерде кудул болбой калганда мен ким болмокмун? Атам ким болсо ошол болмокмун да баары бирчи. Негизи кудул болуп калганыма дагы өтө чоң салымы бар атамдын. Чоң салымы. Өтө чоң салымы. Nerede düştü kalk etti. Stop, birinci round bitti, stop. Birinci round bitti. Ne oldu? Жанында турган мырза Washington командасына жаңы эле кошулган. Буга чейин ошолор командасында ойноп жүргөн өзгөчө Артур Красавчик. Салам алейкум. Өзү негизи мен группалашым, бирок эми көрүшүп атабыз, а? 1 жылдан бери эми көрүшүп атабыз, ишенсеңерчи. Эмне сабактар качып атат? Сабак билбейм, кызыксыз эле бирдеки эле болот го. Онлайн киргин, теши, зумпун, короче кызык. Бүгүн концерт кандай болот? Эмне кыласыңар? Кантип бизди мындай сүнтөсүңөр? Бүгүн эмне өзгөчөлүк болот? Вообще өзгөчө мындай. Мисалы, кудулар менен бул тамаша бириккен нерсе эч качан. Биз мисалы кудулар биз менен кошуп тамаша ойнойт, а биз кудулар менен кошуп сатира ойнойбуз. Баягы аягына та ошондой болот. Анан сен негизи мындай жеке жашооңо айтсак, вайнерсиңби, тиктокерсиңби, тамашачысыңбы, тамадасыңбы же кимсиң? Ошону Мен так айтып койчу. жеке жашоодо мен деген мен блогер десем болот, Мен вайнер деп вайн тартпайм, анан кээде көрүп калабыз да эми кээдечи. Ооба, кээде баягы актер болуп тартыламын да, акча берсе тартылар. Акча канча? Ошол канча? Эми аны айтпай эле коелу аны. Эми чекесин чыгарып койду. Аны айтпай эле коелу. Блогер биз. Тикток ошо, Тиктокер, блогер. Ошондой. Бир тикток билеп бербейсиңби? Чырдайбы? Музыка керек да, музыка. Музыка табабыз да азыр. Очуруп турабыз музыка тап. Урматтуу туугандар, мен тикток өмүрү тартып көрүлө элем. Мына Артур экөөбүз тикток тартабыз деп атат. Адашып кетсем капа болбойсуздар, а? Үйрөттүм азыр. Ооба. Игилик болуптур, рахмат. Балам, карасаң, акаң келип турган. Тосмашсың да, тосмаш жазып берип койчу. Балам, азыр сен тосмаш жазбасаң, мен алып кетип калат экен, камап коет экен, сен атасы жок калып каласың. Алып кете берсиң мени. Алып кете берсиң мени. Болды, беріп мен түйшімін болды, берді, қысқасы мен түйшімін. Мынакей Ильяс агабызды дагы мына бир жака шашып кетип аткан жеринен токтотуп интервью алып атабыз. Сизде мына тамашаларыңызда, мына интермедиа ойногонуңузда өзгөчө бир образыңыз бар да. Ошол образды ким таап берген же өзүңүздүн эле жашоодогу образыңыз бар? Негизинен өзүм мен билбейм эми кандай пайда болгон. Муну агайыбыз Рахман Разыков агайыбыз байкап жүрөт экен да, кимге кандай образ жарашат. Ошого карап акырын образ интермедиа сатираларды ошого карап жазып атып, мага ушул образ отурган окшойт. Ар сатира жазылган сайын Ильяс сен образың бар деп коюп четке сүрүп коет. Мен муну ойнойн десең, жок, сеники бар, бул жакта жазылган деп коет. Өзүңүздөрдүн образыңыздар бар. Бар, кудай буйрса. Анан негизи жеке жашооңуздар боюнча качан концерт коесуздар? Ошол боюнча айтып кетесиздерби? Ар бир айдын 6-сы качан болот дагы? Кудай буйрса эми ар бир айдын 6-сы долбоору былтыр жабылды эле. Эми билбейм эми качан болот. Негизинен өзү 5 тапан кудулар тобу жакынкы арада биз концерт берген турабыз. Ош, Бишкек, Жалал Абад. Жакында сиздерден дагы сонун концерт күтөбүз. Буйрса. Ооба. Рахмат чоң, ийгилик. Шашылып аттыңыз эле, эртерээк кое берейиниз.
Азыр биздин жаныбызда турган мырза өзгөчө акаржонду чимирилте черткен Азамат агабыз. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Бүгүнкү концертте жандуу урдайсыз буюрса. Кудай буюрса, жандуу ойноп берем. Жандуу ойноп бересиз. Анан негизи азыр концертке кандай? Мындай даярдыктар кандай болуп атат? Өзгөчө сезимдер. Даярдыктар менимче даярданып бүттүк окшойт. Менимче жакшы эле. Мен өзүмө даярмын да себепсиз. Өзүңүзгө даярсыз. Өзүңүзгө жооп бересиз. Өзүмө жооп берем. Анан буюрса Азамат агабыз 23 февраль күнү Кайнар ресторанында концерт коюп атасыз. Ошол концерт жөнүндө айтып берсеңиз. Ал концерттин жөнүндө 99% жандуу концерт болот. Неге 100% эмес? Ошого кызык болуп атат да. Себеп Кенже Дүйшеева эжем менен Гүлназ Синовой кызы карындашым ошолор ырдайт да. Алар себеп эстрадныйда. Ошон үчүн калган нерселери кудулдар катышат. Анан өзүм ырдайм. Өзүм основной негизги жандуу аккордеон менен жандуу ырдайм. Ошон үчүн жандуу 99%. 99% жандуу үн менен концерт бересиз. 23 февраль. Билеттер менин билишимче калган эмес. Билеттер жок ооба. Билеттер уже калбай калган. Кийинки концерттерине аракет кылыңыздар буюрса. Анан ушунча аккордеонду кармап калыпсыз, эми жандуу үн менен бир куплет ырдап берип койсоңуз бизге. Kari kimdin şaşırıp canlardım, kança güttüm arasında yıcıldım. Akşat cepte kalganımdı bilsem de, kararımdı bir görüge sarıldım. Acırattın bizdi mezgili taşkını, ayıkmadan yürekleri darttı. Min baktım olamadım keyin, sen özündü sessen boldu bağırım. Күнүңүзгө береке. Буюрса 23 чай концертиңизге дагы барабыз буюрса. Чоң ийгиликтер каалайбыз. Жаш кудулдар тарбиялап өстүргөн агайыбыз Жамбыл агайыбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз агай? Биринчиден ден соолуктарыңыз жакшыбы? Биринчиден мына концерт боюнча маанайыңыз кандай? Бүгүнкү концерт кандай өтөт деп ойлоп атасыз өзүңүз? Жакшы болуш керек. Себеби көптөн бери концерттер болбой эл дагы сагынып калды деп ойлойм концертти. Эми мына пандемияга байланыштуу былтыр шумалдан баштап токтоду эле да концерт. Бир жылдан бери концерт болбой анча-мынча болмуш болгон. Эми болуп атат. Ошол жакшы нерсе да бул жөрөлгө. Эми мындан бияка Кудай буюрса так где-то 28 марттан кийин токтойт экен пандемия. Астрологдордун айтымына караганда. Анан ошондо андан кийин концерттер болуп кетет деп ойлойм. Сахнага жаңы кадам таштап аткандарга сиздин кеп кеңеш, акыл насааттарыңыз агай? Билимдүү болуш керек адам. Билимдүү болсо жакшы болот. Анан андай табигаттан дагы Кудай берген да талант болуш керек. Анан талантка эгер билим шайкешсе жакшы болот да. Kiyimligini kılardı kesin de ha. Cumhurbaşkanı ne duyalbay yol ışıklayıp жатқанын. Gece sende el içinde жүргөнсүн, жемандатчан düştün bir asmandan. Uyanırlar, kılmış işin yapkanlar, kılım japkan möңгүлөрдү satkanlar,
кыйын кылып бийлик берген силерге көчөдө жөө жыландап баскандар. Уялгыла атка минген жакшылар, уялганда сокур көздөн жаш чыгар. Уят көрсөң эл ичинде басканды, уруп келе белги берген антыңар. Мизан десең мыйыгынан күлүшүп, миллиардтарды алган алар менчиктеп, миллион бала тентип кетип мага окшоп, ат энелер мелтирешет жер тиктеп.